2024 Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөнүнө 80 жыл болот. Эгемен Кыргызстандын тышкы саясатындагы эки тараптуу кызматташуу, анын ичинен Кыргыз-Герман өз ара мамилелери тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз Республикасы менен Германия Федеративдүү Республикасынын ортосунда дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 3 февралында түзүлгөн. Кыргызстандын Германиядагы биринчи элчиси Омар Султанов дайындалган. Азыркы учурда элчилик кызматта Өмүрбек Текебаев эмгектенет. Кызматташуунун укуктук негизин жүздөн ашуун эки тараптуу келишимдер жана макулдашуулар түзөт. Кызматташуунун жаңы баскычына өтүү максатында 2023 жылдын 24 августунда Берлин шаарында Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы кызматташууну кеңейтүү ниети тууралуу биргелешкен билдирүүгө кол коюлду. 2023 жыл Кыргыз-Герман кызматташтыгы үчүн маанилүү жыл болду. Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин Кыргызстанга расмий сапары болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Германия Борбордук Азия форматынын алкагында Берлинде өткөн Борбордук Азия мамлекеттеринин башчылары жана федералдык канцлер Олаф Шольцтун катышуусу менен болгон жолугушууга катышты. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин Германияга сапары уюштурулду. Мындай жогорку деңгээлдеги сапарлар жана алардын натыйжалары өз ара мамилелерди күчөтүүгө шарт түзөт. Мындан тышкары, жыл сайын тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы саясий консультациялар өтүп турат. Парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүүгө чоң маани берилип, аны чыңдоо үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде Германия менен кызматташуу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттык достук тобу жана Германиянын Бундестагында Борбордук Азия боюнча депутаттык топ түзүлгөн. Экономикалык мамилелерди кеңейтүү, герман инвесторлорун Кыргызстанга тартуу башкы милдеттердин бири болуп саналат. Ири инвестициялык долбоорлордун бири Токмок шаарында Steinert Industries инвестициялык Интерглаз регионундагы ири айнек заводу болуп саналат. Германиянын Schmidt Group компаниясы Бишкек Newtic LLC күн батареяларын чыгаруу ишканасын ачкан жана RIT GmbH ишканасы генераторлор боюнча иш алып барат. 2022 жылы Кыргыз-Герман ишкерлер кеңеши түзүлүп, анын Кыргыз тарабынан төрагасы болуп, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дайындалган. 2023 жылдын 8 ноябрында Гамбург шаарында Акылбек Жапаровдун катышуусу менен ишкерлер кеңешинин экинчи жыйыны жана Кыргыз-Герман бизнес форуму болуп өттү. Эки өлкөнүн ортосундагы соода көлөмү 2021 жылы 68,6 миллион евро болсо, 2022 жылы 353 миллион евро болгон. Ал эми 2023 жылдын 9 айында 607 миллион еврону түзгөн. Эки өлкөнүн ортосунда 30 жылдан ашуун финансылык жана техникалык кызматташуу ийгиликтүү ишке ашып, Германия тарабынан берилген жардамдын жалпы көлөмү 437 миллион еврону түздү. Бул кызматташуунун алкагында Кыргызстанда саламаттыкты сактоо жана экономиканы туруктуу өнүктүрүү тармагында бир катар инфраструктуралык долбоорлор ишке ашты. Алардын ичине Бишкек шаарындагы кургагучу клиникасы жана заманбап лабораториясы, перинаталдык борбору кирет. Германияда жана Кыргызстанда окуу жана изилдөө, ошондой эле немис тилин үйрөнүү үчүн стипендия алуу мүмкүнчүлүгүн берген Германиялык академиялык алмашуу кызматы аркылуу ийгиликтүү кызматташуу жүрүп жатат. Жылына 40-60 стипендия берилет. Эки өлкөнүн ортосунда биргелешкен жогорку окуу жайлар түзүлгөн. Кыргызстандагы чет өлкөдө мектептик билим берүү боюнча борбордук кеңсенин өкүлчүлүгү мектеп келечектин өнөктөштөрү темилгесинин алкагында немис тили тереңдетип окутулган Кыргызстандын бир катар шаарларынын мектептери менен кызматташат. Алматыдагы Гёте институтунун өкүлчүлүгү Бишкектеги немис тилин окутуу борборунун ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтүп келет. Акыркы жылдары Германияда дуалдык система боюнча 3 жылдык кесиптик билим алуу кеңири жайылып, көптөгөн кыргызстандыктар Германияга окууга жана ишке орношууга кетип жатышат. Бул жаатта эки мамлекеттин ортосунда тийиштүү келишимдерге кол коюлуп, германиялык тийиштүү мекемелер жана ишканалар менен кызматташуу ишке ашып келет. Азыркы учурда Германиядагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны 15 миңге жакын. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана чыңдоого багытталган дипломаттардын аракеттери мындан ары да улана берет.